Assalamu alaikum, Тоқтоғұл қайын бағбандары, саламатсыздарбы, туғандар, сіздер менен шул бақтават семинарында жолугушканы кубанычтабыз. Туғандар, Борборазия бағбандар биримдиги 2015 жылы түзүлүп, ошондон бери Кыргызстан боюнча бак өстүрүү жумуштарын аткарып келатат. Элге консультация берүү боюнча биз 300дөн ашык жерлерде, айылдарда, райондарда семинарларды өткөздүк. 2015 жылы ошол Кыргызстан боюнча 20 000 поликарлик көчөт араң сатылат эле. Польшадан келет эле ошолор. Өтпөй эле хозяиндери калганын өздөрү отургузуп алат эле. 10 000, 15 000 көчөт ашып калат эле. Азыр болсо ушул тапта Кыргызстанда жылына 1 миллиондон ашык карлик, поликарлик көчөттөр отургузулат. Поликарлик менен карлик көчөттөрдүн түшүмүндө, жалбырагында, бутагында ошол мурунку дарактардан эч кандай айырма жок, бирдей эле. Стар крипсон деген алма бар, ошонун карлиги дагы бар, поликарлиги дагы бар и высокорослый дагы бар. Ошол эле Джонатандын дагы ошондой. Карлик, поликарлик и высокорослый. Эч кандай айырма жок түшүмүндө. Болгону биз ошол дарактардан аз жерге отургузуп, көп тарап отургузуп, ошодон жакшы түшүм алайлы деп, ошого аракет кылып атабыз. Бир эле гектар жерге 1200 алма батат көчөтү. Мына ошол 1200 алма көчөттөн эң эле аз дегенде 40 килограммдан түшүм алганыбызда бизне 50 тонна түшүм алып атабыз. 40 эле килограммдан түшүм алсак. Поликарликтин алмасы күчүнө киргенде 10-чы жылы 100 килограммдан ашык алма берип баштайт. 100 килограмм бир көчөт. Мына ошол себептен баягы бизге көчөт саткандарда түшүмдүүлүгү деген бунун 1 гектардан 120 тонна деп ошону айтат экен. Азыр эмеде түштүктө ошол Кызыл Кыяда Джерамини деген алма, ошол алмадан хозяйны 4 түп алмадан ошодон 450 килограмм алма терип алды. Бул 1 жылдык эле түшүмү да. Ошондой дарактан 1 гектарга 1200 батат. Схема посадки 2-ге 4 алманыкы. 1500 метр деңиз деңгээлинен жогору жака зимний алма отургуз керек. Зима. Бул деген Red Chief кызыл алма. Кып-кызыл болот, Red Chief деген. Крипсонго окшош болот дагы, кара кочкул кызыл болот да, товарный вид аябай жакшы. Анан экинчиси сап-сары алма. Сап-сары алтындай болгон алма Golden Delicious. Golden Delicious алмасы дүйнө жүзүн бардыгы тааныйт. Базарга алып чыксаңыздар, бардыгы айтат: мына алмадан мага берчи. Шундай деп сразу содасы болот. Анан багы биз семеренканы отургуза беребиз. Бардык Кыргызстандын бардык жеринде семеренка бар. Семеренка алмасы Granny Smith деген алмадан ошодон селекция болуп чыгарылган алма семеренка. Анын болсо чоң энеси болсо, семеренканын чоң энеси ошол Granny Smith. Азыр прямой эле Granny Smith'тин өзүн отургузуп атабыз. Бул 1500 метр деңиз деңгээлинен жогору жактарга отургуза турган 3 алма. Анан 4-үнчүсү Rose Glow деген алма бар. Өзү кызыл аралаш, сары бардык ошол 3 алманын оттенигин берген өзүнчө гибрид сонун алма. Rose Glow деп аябай неме дамдуу болот и сатылышы дагы аябай жакшы болот. Ошол 4 алманы кышкы алма деп эсептеп туруп ушуну жазып алдылар. Rose Glow, Red Chief, Golden Delicious, Granny Smith. Ушул 3 алманы жаздылар туугандар. Ушул 3 алма кышкы деп эсептелип, бул холодильникке киргизилет. Red Chief, Red, анан Chief. Red Chief, Golden Delicious, Rose Glow. Миллиметрден ылдыйраак отуруп койсоткон болду. Жумшак болгон.
Келет. Ооба, келет. Розуглоу. Ооба, Розуглоу, В менен бүтөт. Розуглоу. Розуглоу. Golden Delicious, Розуглоу. Гренни Смит. Гренни Смит деген алманын котормосу Бабушка Смит деген. Гренни Смит. Гренни Смит, Golden Delicious, Red Chief, Розуглоу. Анан тугандар эме летага, летний алмага, летний алманы жазгыла мына ушул Токтогулдун мына ушул жерге. Ысык жерге, мына жактарга. 1000 километр. 800 ана 1000 да. Ооба, ушул жерлерге Галавал деген алма отургузасыңар. Галавал, ошол жерде турат, кып-кызыл мындай. Тияктан базардын башынан көрүнүп турат. Кып-кызыл болуп, Галавал. Галавал деп, бул июлдун 15-inde пышат. Июлдун 15-inde пышат. Базарда алма жок болгон малда пышаттагы мунун базары биз өзгөндө эле 65 сомдон кармап турабыз. Сразу терип эле ящикке салып, таразага салып, тараны чыгарып туруп, скидкасын берип туруп алып калабыз акча. Ошол Галавал деген алманы отургуздула. Анан Галамаст дегеле. Галамаст. Анан Эрли Женева деген алманы жазгыла. Бул үчөөтөң окшош, үчөөтөң кып-кызыл болот. И базарга өтө бир семействодан булар. Ушуну жазгыла. Анан Ginger Gold деген ак алманы жазгыла. Аппак болот дагы июлдун 1-inde пышат бу жерде. Аты эмне? Ginger Gold деген ак алма. Эрте пышар алмалар. Булар летний алмалар жаздырган. Макулбу? Ginger Gold деп жазгыла. Ушул алмаларды ушул деңиз деңгели 1800 ушул жерге түшөт. Ушуну отургузуп товарняк болот да. Анан кийин туугандар бул азыр мен айтып атканым сорттор, бул биз чектеп атабыз да сортторду. Азыр Токтогулдун ортосунда сезон кезде ал немени бир фураны коюп туруп ушуну мага бир кыл алма толтуруп бер десең, толтура албайбыз да. Нокатта деле ошондой история, Куршапта деле ошондой история, Көлдө деле ошондой история да. Товар жок да бизде баарында, бир кыл товар. Ошо бир түрдөгү товар болуш үчүн мына ушул биз ушуну чектеп атабыз да. Бардыгыңыздардан суранам, туугандар, колуңуздардан келишинче ушул сортторду биргеликте отургузганга аракет кылыңыздар. Мына алма отургузайлы деп баштадыңарбы, көчө менен бир сүйлөшкүлө. Керек болсо айыл аксакалдарын топтоп туруп ушул жума күнү ушул теманы көтөргүлө. Сыртка чыккандан кийин эле жума күнү Токтогул аксакалдар кетпей тургула, бир иш бар. Мына анан кийин мына бардыгыбыздан жаз келди, алма бак кылайлы деп атабыз. Анан ушул алма бакты деген чектеп коелу. Ушул сорттордон чыкпайлы дегиле. Макулбу туугандар, бул алма жөнүндө бүттүк эми. Алманы бүттүк. Эми туугандар, грушаны, алмурутты жазгыла. Конференция деген сорт бар. Өтө сонун. Базары аябай жакшы, дүйнө жүзү тааныйт. Конференция. Конференция, просто конференция. Ооба. Бизгинде эле. Анан кийин Williams деген падышанын атына чыгарылган сорт бул, Williams. Бир королдун. Ошо Williams сорту. Ошону отургузасыздар. Анан Forel балык. Ошого окшош Forel деп эл менен Forel. Мягкий знак менен Forel. Анан Июнская красавица деген бар. Июнда бушак туугандар. Июнская красавица деген алмурут бар. Мына ушуну 800.000 деңгелге ошол жерге отургузасыздар. Макулбу? Эрте бушактагы эрте акча болот. Мына ушул. Бул алмурутты бүтүрдүк. Анан черешня, Токтогулга черешня өлө иттей болот дейт го бизде. Өлө сонун болот. Ошо Кордия, Регина, анан Зират 900 ушул сорттор жазылат. Кордия, Регина, Зират 900, Сифхарт, анан Лапенс. Ушул 5 сортту жазгыла. 5-өн жазып койгула. Ушулардан ашпайсыңар. Ушуларды гана отургузасыңар. Келди, машина келди, Регина алып атат. Муну Регинаны каяктан билебиз дегенде, Регина бышканда башка эч ким бышпайт да. Кордия бышканда башкасы бышпайт. Сифхарт бышканда башкасы бышпай турат.
Анан мындай по этапно кетет да булар. Bizde mına kokongilaslar koy. Ооба. Oşonun sortu qanday da aytdı. Ошол кокон гиласты вообще полностью черешня деп айтылат да. Черешня бирок Сортору Регина, Кордия, Зират 900, Сифхар, анан Лапенс. Ушул сорттор жазылган. Полукарбикке киребиз? Бардыгы полукарлик. Biz Türkiye'den yalan polikarlik kana köçöt alıp geliriz. Karlik bizde yok. Eğer de zakaz verse kana karlik alıp gelip veririz. Bırak karlike zakaz öte az. Karlikti kayırga otururuz. O açıdan bizdekiler saz bolğon jerge. Su çıkıp keteverat ko bular. Kişine jarım metr kassаңыз su çıkıp ketet ko. Oşo sazga kana karlik ketet. Kalgan jerlerine jalan polikarlik otururuz. Makul bu? Polikarliktin nesi жақсы Kırgızlarga эмеге караганда машакат аз да, зым тартпайсың, стойка койбойсуң. Анан кийин туугандар ошол көчөттү полукарликти неме отургузганда, любой эле көчөттү отургузганда обязательно бир 70 сантиметрлик рейкеге байлап койгула, мындай кылып. Макулбу? Мындай коюп туруп, байлап койсоңуздар, ошондо түп-түз өсөт. Эмеси баягында шамал болгондо, баягы тияка бияка ооп, ойнап болуп калбайт. Тип-тик өсөт дагы, ушу 3-жылдан ушу тетиге рейканы алып таштайсыңар, өзү кете берет. Макулбу? Ошондой кылыңыздар. Рейка отурузгула. Анан эме боюнча айтып кетейин эми. Өрүк боюнча бул жерде Приция деген өрүктү биз сунуштабайбыз, себеби дегенде ал эрте гүлдөп алат да. Ошон үчүн силерге багы мындай кийинки сорттордон ошол жерде карасаңыздар, ошол жерде өрүктөр бар. Эсимен чыгып атат. Анан малина, эже малина, каракат. Силерге ошолорда сонун болот, ушул жерлерге. Ошону отургузасыздар. Эми основной эле ушул мындай кайракы жерлерибиз көп да бизде, туура? Кайракы жерлерибизге 10 апрелден кийин гүлдөй турган жапайы тамырда бизде бадам бар. 10 апрелден кийин гүлдөйт. 1 гектарга 660 штук бататтагы ошол деген 1,5 тонна маңыз берет. Маңыз бадамды чагылганын 1,5 тонна берет. 1 килограмм маңыз 1000 сом болуп атат азыр, оптом. Бул эми 1,5 миллион сом. Бул кайракы жерлерге. Кайракы ошондо жерлерге отургузасыңар да шарттуу сугаруу кыласыңар. Сөзсүз баклажка менен суу куюп 3 жыл карап алсаңар, анан сиздердики болуп калат. Болду. Феррадуэл дедиңизби? Бадамды? Феррадуэл бар, ферагнес бар. Ошондой. Ошолардын дагы 3 түр тамыр бар. Өзү бадам 3кө бөлүнөт да, кол бадам деп коюп, кол менен чагылат, тиш менен чагылат, анан кийин таш менен. Бизге ошол ташы жакшы. Анан кийин таш бадамдын неси жакшы? Таш бадамдын маңызы ширин болот. Ошон үчүн производительдер только баягы таш бадам алат. Баягында торт чыгарган немелер бар, ошо дамын чыгарат да. А берки кол бадам менен тиш бадамга караганда бунун майлуулугу дагы өтө артыкчылыктары көп да бул ичинде. Баягы ичинде өзүнө макро элементтердин баардыгы камтылган. Так, эми неме кылганда туугандар, биз биринчи эле көчөт отургузганда эң адашкан жерибиз жерди даярдоо да. Биз мындай калпактай жерди оёбуз дагы, анан кийин момдо болгон тамырды ошол жерге салып көрөбүз, батпаса акечи тапорду деп бир чаап туруп анан кийин отургузуп иштейбиз калганычы. Ал деген болду. Всё. Бул деген көчөт не катып калды деп коёбуз да. Гыт жийип, ордуна турө берет. Тияққа өтсөң дагы көзүңө жаман көрүнүп, бияққа өтсөң да жаман көрүнүп тура берет да. Эч өспөйт. Сонун $15 көчөттөрдү алып келип алып кыргыздар. Ошентип калпактай жерди оюп, өтүп алып анан бул деген болбогон көчөт экен, тиги бул деп сүйлөп жүрүшөт. Жок туугандар. Бирге бир жерди обозначать этип, биринчи слой 20 сантиметрди алабыз, башка идишке, капкабы, же бир клеенкага алабыз. Калган 80 сантиметр жерди алып чыгабыз. Эгерде ташы болсо, майда электен өткөрүп элейбиз. Баягы топуракты биз казып туруп таштап коюшубуз керек. Эң эле аз дегенде 15 күн. Атак болсо 1 жыл, 2 жыл таштап койсок да боло берет. Бул даярданып турат, кислород менен насыщать этип, топурактар опурап, күйүп, өзүнө витаминдерди камтып, көчөттү отургузуп өсүрө турган болуп калат да. Анан кайрадан баягыны ээлеп туруп 80 сантиметрди ордуна салабыз. Калган бияктагы 20 сантиметрди аны дагы ээлеп туруп, жалаң баягындай агынды, селден агып келген чириндилер барбы, күйгөн. Мына ошолордон
бирме-бир аралаштырабыз. Один к одному аралаштырып туруп, анан ошону анан тамырга беребиз. Анан кийин өспөгөн көчөттү көрөбүз да. Любой көчөт өсүп кетет. Биз ушудан адашабыз. Биогумус болсо вообще прекрасно болот. Биогумус один к одному аралаштырып туруп, 10 килограммга 10 килограмм, 20 болсо 20 килограмм аралаштырып, ошону отургузуп коелу, вообще сказка болот. Тамырды атышы жакшы болот. Кислород менен неме дем алышы жакшы болот, сууну айрызатса жакшы болот. Анан ошол дарак эң эле аз жашаганда 12 жыл ошол жерде жашап атса, биз ага деген калпакла жерде коюп койсок, анан конечно ал деле тарынып өскүсү келбейт да. Ошон үчүн ага сонун квартирада кылып даярдаш керек да. Чтобы баягы жерде буту колун чозуп, жатып, сууну ичип, макро микро элементтерди тамыр өзү алып, анан бутакка берип башкача болот туугандар. Ошон үчүн ушуну эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Көчөттү даярдап атканда ошол жерди мына ушундай кылып даярдаш керек. Бирме-бир ошентип өткөргөнүңөрдөн кийин анан көрдүңөр да. Багбанчылык деген мындай болот турбайбы дейсиздер туугандар. Мына ушул. Анан эми азыр убакытты чоспой суроо жоопко өтөлү. Бере бериңиздер бир чекеден. Кана сиз өзүңүз баштап бересизби? Мына ушул четтен кетсин. Бере бериңиз. Өзүңүздүн оюңуздагы жакшы суроолорду бере бериңиз. Саламатсыздарбы? Мына кийин келип калгандарга бүгүн мынакей Борбордук Азиядагы багбандар брендинин жетекчиси Ташиев Абдулла Ташиевич менен жолугушуу болуп атат. Азыр ушу багбанчылыктын сырлары боюнча бул киши кенен кесир айтып берип атат. Суроолор болсо берип баштаңыздар. Сизден баштайсыз, сиз бересиз биринчи суроо. Бейгон сөз туралы дегенбиз да. Бир тонна канча килограмм? Бир тоннага 10 килограмм уруктук сөлжан нормасы. Бүйгөн неме болуш керек да, аны билмечи, бүйгөн. 4 ай турган кыкты нымдап эле, нымдап туруп, ошону пленка менен жаап коесуз. Бир неделяда ошол кызыйт, кызыгандан кийин дагы үстүнө суудан чачып туруп эле анан сөлжанды салып коесуз, болду, иштей берет. Сиздин сурооңуз. Мен бүгүн черешня боюнча, черешня өстүрөйүн деп кайрак жерде, жерди алайын деп сүйлөшүп атам. Ошонун көчөттөн кандай алсам болот? Кандай баада? Туугандар, азыр бизге 3 машина көчөт келди, бардыгы ээлери бар да. Мына сиздерге окшогон багбандар бардыгы заказ беришти. Азыр туугандар номерди жазгыла 0550 20 0007, бул менин номерим. 0778 94 05 05, бул Русландын номери. Русланды азыр атайын тиякка таштап келдим, көчөттөрдү таратып атат. Туугандар, көчөт керек болсо азыр заказ бергиле. Анан ошол Русланга эле WhatsApp-ына эле, WhatsApp-ка эле. Мен Асылбек, Токтогул районунун Үчтерек айынан боломун. Момда мага мол көчөт керек десе количествосын жазып, сортун эле жазып койсоңуз, ал бирдиктүү реестрге киргизип коет. Ал жактан биздин заказыбызды иштетет. Азыр машинанын оозун ачып койду дагы, азыр формировать этти. Салынат да. 20 күндө келет, Кудай буйруса, 10 мартта чыкса, ушул 1 апрелге келип калат. 1 апрелде биздин чөлкөмдө болсо, мына 1 ноябрдан баштап туугандар. Эсиңерде болсун, көчөттү качан отургузабыз дегенде 1 ноябрдан баштап декабрь, январь, февраль, март, апрель, 1 майга чейин отургуза беребиз биздин чөлкөмдө. Түшүндүңөр? 1 майга чейин көчөт отургуза беребиз. 1 ноябрдан. Кыш эле анан кийин жамгыр жаап атат, тигил бул. Болду. Всё, бизге отургузса боло берет. Только нарын, чаткал, чоңалай, алайку, тогуз-торо ушул жерлерге гана болот. Суук жерлер, калганда боло берет. Сиз номуңузду кайталап Birinci dekadan başta, birinci aydan başta bizim mayga çektiği gözüküyor. Bu жерде много бесик озон пик чозуп отурганында. Ошондо ана тамырдан чыгат. Сөйтүп писилгандыктан кайра өзүм деген чакан боюнча фотоду тигип көргөнбүз. Өзүм өз истеген. Биз бир көчөт ошондой чыгымды бүткөндө бүткөндө мен дrak плюс oldu. Sondan günde azgın bizge tükenge Туугандар, силер мындай деп эме кылгыла, багында азыр бизде температураны Кудай шүгүр 10 күн, 20 күндө эле билип атпайбыз да. А надо выбрать такие дни, заморозка болбогон.
Баягы азыр быйыл мисалы үчүн ушундай болду. Күнүгө отургузсак боло бере турган болду да. Мына ушундай мезгилди выбирать этебиз дагы. Мына действительно мынандай борон, чапкын болуп, заморозки болуп, минус 30 болбосо тикпейбиз. Анан кийин положительный температура болуп атат. Мисалы үчүн минус 5. Ал эч нерсе таасир бербейт. Ошондо отургузсак боло берет. Түшүнүңөр? 0550 20 0007. Yürüyüş yerlerinde bağ oturumuzun çekildi mi? Yürüyüş жерлериңерге өзүңүздүн жериңизге кайракка дагы, сугатка дагы 2018-жылы баг отургузууга уруксат чыккан, токтом чыккан, чоң болду. Ого эч ким силерге мужайт эте албайт. Кенен кесирип отуруп. Просто соседиңерден тил кат алып койгула. Эч кандай каршылыгым жок. Көчөт отургузганыңызда. Болду, башка эч нерсенин кереги жок. O kamerayı sana Берерсиңер, суроо. Menden bir keterelim. Ооба, сизден. Men özüm kesibim mal çarbaçılıkta. Dana siz aytıp kettiniz 2015-жылдан başlap уже biz Kırgızstan murun alma bakka mında göngül burç emes da. Kırgızça ilgeri mında darılabay, jönökö özüksüzçe emek bergenmiz ha. Men 2016-жылы tigi Бахадан алгам, как раз фура менен келген экен. Полу Карликовой, Поршадан келген экен. Ошондо келип тиккенмин дейт Полу Карликовой. Андан азыркыдай сиз айткандай технологияларды билбейбиз жана сиз айткандай калпакты казып эле эметип өтүрбүз да. Бирок болду. Мен айткан көйгөйүм жана мен акылга да кошулам. Кескесте жана билбегенден баштан өтпөгөндүк кийип алып сууну куюп толтуруп ным болсун деп үшүк алып кетет экен да суук болуп. Мына ушундай деп айтты да мен элден укканымда. Менетим талага кетти да 3 жылдык менетим талага кетти. Ал жерге жок кылбаса ошол оору кайра тийге жугат, жаңы тиккен. konuşkan yok musunuz gereksindeyiz? Мына ушунду мына жакшы болду, мына семинар, мына көзүбүздү ачып, Эми- кыргыздар мына эми биелисеңиз дейт, мен аны түбү менен кыйдым кече. Ыйлагым келет дейт, мына 3 жыл сонун болгон экен. Туурабы? Түшүм берди, бар сен кандайчы? Эми ыйлагым бүт ооруп кетти. Жок. Сен тамын калып аласың. Өлтүрүп койдуңар аны. Ачыктын аласың калып Ушундай оору барбы, токтолдо болот да я. Кимде барбы жокпу? Америка бул оору именно ошол Америкадан Сербияга келип, Сербиядан анан көчөттөр менен ошо бизге келди да. Анан туугандар ушул Сербиянын көчөттөрүн мен албагыла деп айтар элем. Себеби дегенде Ушунду айтып койсоңуз, биз эле кызып алып мына кече өлүп алдым. Сербияда дагы фитосанитариясы дагы, башкасы дагы карантинный службалар да кудум биздикиндей иштейт. Спустя рукава. Несерьезно. Мына мисалы үчүн Туркияда буга өтө катуу карайт экен. Эгерде бир эле баягындай ожогдун бир эле эмеси белгиси эле чыгып кала турган болсо, ошол бакты ороп туруп, бардыгын кыйып туруп, сиз айткан болду, тамыр менен алып жок кылып туруп, ошону токтотуп калышат экен. Анан туугандар азыркы мына Туркия көчөттөрүн өзүнүн ушундай көчөттөрдүн түрлөрү бар, иммунитети бар, бактериальный ожог бар. Ошону алып келип, сиз ооруп аткан алмаңыздын жанына алмурутты отургузсаңыз, ошол алмурут эч нерсе болбой өсө берет. Ошондой чыгарып атышат уже. Бул деген уже технология. Бул 22-кылымдын технологиясы бул уже. Ошол келди. Мына эми ошодон пайдаланышыбыз керек. Ооруларга сыркоо. Булар эми сиз айткан бактериальный ожог менен косточковыйлар ооруйт да. Буну айба ооруйт, алма ооруйт, алмурут үчөө. Ага немелер, то есть семечковыйлар, а косточковыйлар буну менен оорубайт. Ошон үчүн баягы көбү семечковый бакты бузуп таштап туруп, ордуна черешня, бадам, өрүк, шабдалы кылып, уже косточковыйга өтүп атат да. Ушул оордан тажап. Ошон үчүн туугандар бардыгыңыздарды айтамын, көчөт алып атканда өтө скрупулезно мамиле кылыңыздар. Ошону айтып койсоңуз, Бул деген көчөттү алганда өзүнүн Туркиядан келген көчөттө өзүнүн көк сертификаты болот да, көк сертификат. Аны деген мамлекет текшерип, таза болсо гана берет да. Мына ошону карагыла. Анан ошо Польшадан келген көчөттөрдө аларда вне зоны о вирусной безопасности деген Европанын бардык көчөтканаларына берилет бул. Эгерде таза болсо, таза болбосо берилбейт. Мына ошол сертификаттын сөзсүз көчүрмөсүн алып, анан ошону деген компьютерден текшерип,
Анан кийин көчөт алылат. Мына ошондо анан бактериальный жок, туда-сюда ошого окшогон оорулардан кутуласыздар. Сиздики суроо. Берем. Биз анда анча жылдар мед кылып бак отургузуп сата деген зылыттан аяк кыйнашат да. Сиздер ушунча көчөттөр массалык түгүндө дыйкандар алып алса эртең зылыттан кыйналып калышпайбы? Биринчиден туугандар азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына Россияда кандай саясат болуп атат. Россияга санкция койду, эми алар деген Россия кымбат алам десе да бербейт да. Бул бир. Ага чейин деле мына биздин алмаларды алып барганда биринчи Польша, анан кийин Азербайжан, Армения, Өзбекстан, анан Тажикстан эң акырында биздин алмаларды көрчү да. Биздин алмалардан барып туруп эле сурасаң кандай алма десең превосход дейт же Джонатан жерне. Анан карасаң стандартка жооп бербейт да. Жана алмалар бизге кичкей. Анан дагы эмеси, бирок вкус жагынан бизге биринчи орунда турат. Анан ошонун көрүнсүз болгондугу үчүн эле биздин алманы жакшы ала бербейт. Ошол эле алмаларды ошол поляктар саткан, эме тетиги армяндар, азербайжандар, ирандар саткан алманы биз өзгөндө чыгарып атабыз азыр. Өзгөндө чыгарып атат, стандартка толук жооп берет да. Бирдей түрдө окшош. Ушул алманы азыр биздин мына немелер өзүбүздүн Фрунзе, Глобус ошолор алып сатып атат бизде. Бул деген стандартка жооп берген алманы любой маалда сата алабыз. Анан туугандар, биз бир эле алмага асылып турбастан биз көбүнчө эле 1 миллион гектардан ашык жаңгактууга өтүшүбүз керек да, ореховыйга. Бул деген мисте, шаптал неме, бадам, жаңгактын өзү, фундук, мына токтогулга фундук укмуш болот. Ол любой алмаңан, любой шапталынан, любой эмеңен кымбат кетет. Анын баасы деген 600 сом. 1 килограмм. Фундук, өтө фундуктун жери да ушул жер. Эгерде мына акимчиликтен ушундай жардам боло турган болсо, ушул бюджеттен акчаны карап бере турган болсо, биз Армения немеден, Грузиядан фундук көчөт алып келип бере алабыз да. Фундук көчөт канча керек болсо, фундук көчөт алып келип бере алабыз. Азыр 100 фундук салдырып атам. Атайын. Келсин, отургузуп көрөлү. 1,5 жылда, 2 жылда эле ушу результат чыгат. Анан ошого карап туруп эле уже фундукка өтүш керек. Фундуктун несі жакшы, бул узак сакталат. Мишакка салып коебуз, тура берет. Мистеда тура берет, жаңгакта тура берет, бадамда тура берет. Анан пекан жаңгагын аны биз эмеге сунуштап атабыз. Баткен тарапка. Пекан жаңгагы мындай сөмөйдө жаңгак болот экен, бирок аябай даамдуу и жакшы, түшүмдүү. Мына 1 миллиондон ашык гектар жерди жаңгактууга беришибиз керек. 500 000 гектар жерди ягодный кылыш керек. Ягодага эмне кирет? Малина, ежемалина, клюква, брусника, калина, черемуха, черника, голубика, облепиха, яна крыжовник. 10 түрүн ушул Кыргызстан боюнча жайылтып туруп 500 000 гектар суммарно. Ошону чыгарышыбыз керек дагы. 300 000 гектарга биз жүзүм отургузушубуз керек. Биз жүзүм менен өзүбүздү 3% камсыз кыла албайбыз. Ошону билесиздерби? Жүзүм менен. Мына бул жерге жүзүм болот. Жүзүм отургузулат. Сонун сладкий сорт жүзүмдөрдү отургузулат. Мына ошого аракет кылыңыздар туугандар. Анан калган 200 000 гектар жерибизге анар, шапталы, өрүк, ушу внутренний потреблениябызга. Анан баштаганда мына өзүңөрдүн 5 сотик жериңер бар го, үйдүн астындагы. 10 сотик жериңер бар, 20 сотик жериңер бар. Ошол жерден баштагыла. Ошол жерден баштап, ошонун обрезкасын да түшүнүп, ошонун кантип дарылоо бардык системасын түшүнүп алып туруп, анан кийин чоң үлүш жерге өтүп кетесиңер. Түшүндүңөр? Азыр быйыл мына кичине жерге 100дөн, 150дөн, 200дөн заказ берип, ошол жерге отургузуп, ассортимент алдыла. Өрүк, шапталы бардыгынан алып туруп, бирок мына ушул сорттордон чыкпаңыздар. Жалаң эле ушул эле сортторду алып келесиз өзүңүздөр эле. Кичинеден баштасаңыздар, анан уже дегенен түшүмү бат кирет. Экинчи жылы, үчүнчү жылы уже түшүмүн алып жеп, ос дейп, сон боло турбай, кана эмедеп туруп, уже дальше кыргыз көргөнүн кылат да. Ошону бир көрөлү, анан кетти ишибиз. Сиздики суроо. Сизге келди. Жана сиз айтып атпайсызбы, сен бияк жактан биз кантип билебиз аны эмнеге көчөттөр келип атат? Туугандар, анан көчөт алып атканда көчөт холодильниктен гана сатылат. Сапаттуу көчөт только холодильниктен сатылат. Сапатсыз көчөттөрдү ошол портерге бирдемеге
bana her жерге қазып алып ошентип сата беришет. Шамалдап калат экен. Тамыры шамалдап калгандан болды. Оны көктөйт, саратандан нары өтпейт. Августта өлүп калат экен. Ага чейин өлөт экен. Мен башыман өтпөдү. Алып туруп. Сиздин суроо. Сизге эгерде көчөт алып турган болсо, ошонун баалары канчадан болот? Көчөттөрдүн бардыгы $4 туугандар. $4. Бардыгы, абсолютно бардыгы. A'dan баштап Y'га чейин. Бакыркыда 400 сом. Бадам сөкүн сеники да бул? О, бадамдыкы да. Ол Делиден алдым көчөттү. мисте алып келбедик бу. 100 эле мисте, 100 эле фундук алып келдик, ошону отургузуп испытание. Малина 60 сом, 70 сом, 100 сомго чейин малина. Сиздики? Судар. Ооба, бадам кылсаңыз сизге жакшы болот. Бадам 150 жашайт. Тамчылатып сугарууну бере жасап бере турган фирмалар аябай көп бизде. Кайрыласыз, группага кайрыласыз, биз анан группадан ким жасап бере ала турган болсо биз анын Ооба, ошто бар, көрүп келсеңиз болот. Ошто бизде бар. Ооба, жайы менен жерди даярдап, лунканы каздырып, бар жокто даярдасаңыздар, биз ноябрда көчөт алып келип беребиз, отургузуп аласыз. 660 бадам кетет. 1 гектар. $4 акчасы. 4 сом. Апкелгенде 400 сом. 400 сомда мен алып коюм. О, наличие акция, о. Жок. Мына эртелеткиле туугандар, мына ноябрга даярдагыла, ноябрга жерлерди даярдагыла, ноябрда уже чоң поток көчөт келет, уже 400 000, 500 000 көчөт келет. Ошого даярдагыла. Кышы менен мына азыркы отургузган менен күздө отургузгандын жыл сүрүүсү бирдей эле болуп калат да. Эконики бирдей. Азыр даярдангыла. Жерди даярдап, мен айткандай кылып, баягы чириндилерди топтогула. Азыр айдап таштап койдук да. Эми айдаштын кереги жок. Эми азыр жөн эле казып туруп эле жасайсыз. Аны айдап акча кетириштин кереги жок. Анан көрөктө ошол акчага каздырып, яма каздырып койсоңуз болот да. Ошол акчага. Сиздин сурооңуз. Береле, кимдин суроосу? 4-5 гектар жерде алган чегечтен аркада тегебиздер сиздерге кайрылса да өзүңүздөрдүн специалисттер бар да. Ар бир ошону жиберип бир бүктүгүнө дата алып 1 жыл карап бергенге эметесиздерби сиздер? Көчөткө гарантия бересиздер да? Ооба, көчөткө сортуна, көктөшүнө гарантия беребиз. Анан 1 гектардан ашкандан кийин биздин агрономдор өздөрү келип, полностью консультация берет. Түшүмгө киргиче карап беребиз. Келишим менен келип карап беребиз. Полностью. Сиздин сурооңуз? Беребиз. Ооба, топуракты 1 гектар болсо бекер эле текшерип беребиз. Ошондо качан алып келишиңиз? Любой маалда жөнөтүрсөңүз болот. Топуракты мындай кылып туруп, мына тик казып туруп, баягы жерди казып бүткөндө казып туруп, момундай кылып. Анан мына тик жерден лопатканы салып туруп, бир эле мына слой мынтип туруп пакетке түшүргүлө. Мына 50 сантиметрде. Ошону жыйнагыла. Анан ошондой 4 бурчудан ортосуна конверт кылып алып бергиле. А ошол топуракты аралаштырып туруп, бардыгын эзип аралаштырып туруп, ошодон 1 килограмм жөнөтүргүлө. Адресин жазып, пакетке салып, ороп, Русланга 0778 94 05 05. Руслан, сага анализге эме топурак кетти десеңиз, Руслан текшерип, полностью заключениени берет сизге. Калий салыңыз, кальций салыңыз, фторун турлаңыз, тигинси, мунусун бардыгын айтып берет, жерди даярдап туруп, анан отургузсаңыз кетти өсүп кетет. Телефон канча? 0778 94 05 05. Руслан номери. Өзүңүздөрдүн лаборатория бар да? Ооба, өздөрүбүздүн лаборатория бар, ошол жерде текшертип. Мындай эме кылдыкта, канча эмеден 50 сантиметр кылып, жерди казып туруп эле, бир бетке кылып,
жар кылып туруп ошо жарды бир башынан баштап до конца 50 сантиметрге. ооба 50 сантиметрде ошо пакетке аласыздар. Болду. Беребиз. Валейкум ассалам. Биздики кайнак жерлерди өздөштүрүп атабыз да азырча. Анан биздин жерлер аябай арыкта, кээ бирлери топурак, кээ бирлери кызыл кумшак немеси арык болуп атат. Эң төмөнкү даражадагы жерлер болуп атат. Ошо Хорошо, туугандар, жерди меники чопо жер, меники ак топурак, меники кумдуу, таштак дебеңиздер. Бардык жерлер жарайт. Кыр болсо деле жарайт. Самый главный бирге бир казып, алып таштап туруп, плодородный почваны алып келип туруп, ошол жерге толтургула дагы отургуза бериңиз. Эч кандай маселе жок. Анан кийин плодородный почва таппасаңыздар, тетиги топуракты чыгарып, общийде бир сыйра ээлеп таштап туруп, таштарынан арылып туруп, анан ошо 80%-ын ордуна салып, 20%-ын алып калып турса, 20% 20 килограмм чыкса, дагы 20 килограмм биогумус коюп, аралаштырып туруп, ошону тамырга бергиле болду. Любой топурак иштеп кетет. ошондой бир көчөткө 20 килограмм. Ооба, болбоду дегенде 20 килограмм. Азыр эмеңиз бар, сөйлөгөнүңүз бар да. Ооба, азыр сөөлжан бар. Кимге сөөлжан керек болсо 0550 20 007 номерге кайрылсаңыздар, бүгүн акчасын эл сомдон которуп койсоңуздар, эртеге ушу токтогулга келет. 1 килограмм 50 сом. 1 килограммы 300 сом. Ошо 10 бир коробкада ооба 1 тонна 40ка 1 тонна 40тын нормасы 10 килограмм сөөлжан. Ошону 5 айда переработка кылып берет. Анан 0550 20 007. Анан туугандар, азыр силерде свежий кык толтура турабы? Чатак. Ошол свежий кыкты эмне кылыш керек? Ошол свежий кыкты топтош керек, коромдош керек. Момундай кылып коромдоп туруп, не? Судан аябай чачыш керек баягы. Чачып туруп кара пленка менен жаап салыш керек. 1,5 айда кап-кара кылып момундай кылып туруп күйгүзүп таштайт. Мына ошого сөөлжанды салсаңар, ошол сөөлжан ошону 2 айда эле жеп берип коет. Гранулированный өтө сапаттуу биогумус чыгат. Не азаябы? Ооба, түшөт, ооба, азаят, ооба. Берерсиңиздер. Дальше. Иним, сиз. Олег. Кайрак жерде 5 гектар жерде бак болобуз, королобуз да. Ооба. Анан кийин эмени урунканы 50 болуп казып атабыз азырчы. Аз да бул, аз, өтө аз. Ошону сизге азыр айтканыңызга бирге бир деп атпайсызбы? Ооба, бирге бир. Анан кайракта да, анан биз касканда эле таш шабыл аралашып чыгып атат, бирок топурагы да бар. 100% топурак. Андан кийин биз ошо сиздер немени сайлады, булактан тутап бергенбиз да. Ооба. Булак немесинде туздуураак экен да, кичинечи. Анан ошого сыртына куюп, анан капельга жана тамчылап немеде тура кылабыз дебиз да. Анан ошону мен вопросум эме болуп атат да, кара кум барбы, бир 2 жыл 3 жыл туруп калган. Ошону көчөт отуруп атканда алдына таштап, анан сиз айткандай ээлеп туруп өзүнүн топурагы менен көмдөп кандай болот ошо? Эми ал тетиги чириген кыкта до конца чиридиби, чирибедиби билбедик. 3-4 жылдык. 3-4 жылдык болсо эме болуп калат экен. Капкара. Мындай көмгө окшоп калат экен да. Ооба, көргүлө туугандар. Эгерде баягы до конца күйбөгөн болсо, эң бир коркунуч ушул косточка бойлардын тамыры татуу болот да. Ошого анан кийин баягы эшек курт деп коебуз биз. Майский жуктун немеси да, ошонун личинкасы түшүп калса эле болду аны деген арчып таштайт. Полностью арчып таштайт да, анан кийин кокон килесиң курап калат. Кыкты вообще тамырга жакындатпаш керек. Кыктын ичинде толгон токой проблемалар бар да. Тамырды ортат, курту жейт. Ошон үчүн компост кылгыла, сөөлжанга бергиле. Через сөөлжан өткөндө болду. Бул кыкта бир дагы проблема калбайт да. 3-4 жылдык болбогонду койсок болбойбу? Болбойт, жолотпогула. Жана булакта туздуу суу боюнча кандай? Туздуу суу боюнча айтайын, туздуу, анан кийин туздуу жер, туздуу сууга Алмуруттун ошол туздуу сууну жакшы көргөн, туздуу суу жерди жакшы көргөн ошондой сорт алмуруттарыбыз бар. Анан кийин айва бар. Биалма. Ошонун сортторунан берели, ошол жерге отургузсаңыздар момундай өсөт. Сатылышы да жакшы болот. Түшүндүңөр э? Айва, биалма,
Алмұрут бар. Тузду шор жерде жөнүнө чылкылдап туз агып турган жерге отургузса боло берет. Башка сорттор жарабайбы ошол? Жок, жарабайт. Именно биз сунуштаган сортто отургузасыздар, Tuzlu su olsa baktarga bolду. Бактарга тузду жердагы, тузду суудагы берки өрүк, алма эмелерди өстүрбөйт. Ошондой. Жер жакшы эле анан булактан баягы. Ооба, түшүндүм. Алып калгандан кийин, тапкан тургандан кийин эметип калат кичине. Эми силер аны деген башка бир черешнеде бирдеме отургузда качанча фильтрлеп отурасыңар, туура? Анан керектүү айба менен эле ошол алмурутты отургузда, ал алмурутта жакшы кетип атат, азыр 100 сомдон нарака. Айба дагы жакшы кетти, 150 сомдон нарака. Айба деген алма да? Алманын бий алма, катуу алма болот, сары. Дальше. Кимдин суроосу бар? Менде интернет сурак калайбы? Жана сиз айттыңыздар, 40 совсем эле жолотпу деп. Мен кетеде бир 20% койдун кыгын аралаштырып эметтим да. Эми азыр сиз айткан эмен өкүнүп атам. Ошол 40ка курттарды жана жебей турган даралар барбы? Бактын агрономдор барбы? Мен кече эле отургузуп койдум да. Билбейм, мына ачык эле сөздө 20% мисалы 10 киле топурак болсо 2 киле 40-ты аралаштырып туруп койдум. Эми баары өтүгө сиз аны дарылган саптарда химиялык болот деп жерде Жок, жерге аралаштырдым. Мына айттым да 10 киле топуракка 20% койдун кыгын чогултуп турайын. Аралаштырып туруп сеп чыгам. Эмне болот эми? Аны любой институт турат, бирок аныңызга химия аралашып деген Алманын жок, ölçüş gerek buralar. Ceveyken, lazım bunlar. Biz ölçüş gerek buralar. Anlatana başa bir seksisi yaparız. Bir de sarılaştırıyor. İyi, o şuna gittik o Turelevanda. Ova, Tura. Bundan azından yokunu atam. Siz o şöyle jolotma da koydu. Ama jolotu koydum. Niye lan ben? Bundan bir dakika, bundan bul çağında eski oldu. Su aralashtirib tamırda Ha, bol rahmat bana. Şu gerek bana. Anıdan yokunu atam da geçe o şunu cezap koydum. Ben sorum, bunday olup da daralashgan suv bilan suv qo'shgan. Rahmat. Birinchi darilarni qanday mezgilda daralash kerak? Yüzde jaslar daralab turadi. Qancha yillik ko'chatlarni tekshirish yaxshiroq bo'ladi. Ana bunday asfaltli qilib, azroq yerga asfaltli qilib aralash, har turli qilish kerak, bir turli qilib tegish kerak. Хорошо, мақұл. Ақырғы сұрауыңызға өзіңіздің тәбетіңізге қарайсыз. Кичинекей огород болса, егерде бала чақам жегенде дей тұрған болсаңыз, асфальтты қыла бересіз. Анан кейін мен бирок сунуштар билем. Айыл биригип туруп, бир мөмө отургузсаңыздар, бир мөмө, айыл, бир айыл биригип туруп, бир мөмө. Мына сиз азыр 5 сотке мисалга да 50 көчөт отургузсаңыз, ошодон 40 килограммдан мөмө берсе 2 тоннаны сиз өзүңүз жеп кое албайсыз да. Баары сатышка туру келет. Разнобой болсо, анан элдин бардыгы сатып аткан болсо, анан алып чыксаңыз 200 килограмм, 300 килограмм сатып аласыз. Бир окшош болсо, бир эметкенде общий сатып бересиз. Ошол товарный болот да. Анан көчөттөр бардыгы эле 2 жылдык болот биздин көчөттөр. Түркиядан келген көчөттөр двухлеткалар болот. Анан дарлаганда туугандар биз химиялык жолду эч качан сунуштабайбыз, химиялык жолду. Анан ошол эметкенде бир аз отклонение кылып туруп, ошо декабрда железный купороз менен 1% железный купороз менен жууп коесуздар. Анан 2 ай убакыт өткөндөн кийин февралда анан медный купороз 3%. Ошо менен жууп коесуздар. Ошол эң химиябыз биздин. Калгандарын илдеттерин, зыянкечтердин баардыгын ошол мамлекеттик органикалык департаменттин энтомофактары менен жана ошолордун 2 препараты бар, ошону менен дарылаганды сунуштайбыз туугандар. Анан өзүбүздүн народный эрмен бар, кекире деген чөп бар, ар кандай ачуу чөптөрдү ошону компот кылып кайнатып алып туруп, ошо менен чачсаңыздар өтө сонун тазалайт. Тилияны да тазалайт, баягы анча-мынча пиличик-силичиктерин баардыгын жок кылып берет экен. Көбүнчө эле ушул эменин душманы черешняны Кытай эмнеге албай атат? Себеби дегенде баягы вишневая муха деген бир балия бар да. Ошол баягы гүлдөп аткан маалда эле личинкасын тыштап коет да, анан пышкан маалда баягы ошо жешет да биз менен черешняны. Ошону вишневая муханы жолотпош үчүн биз эмне кылышыбыз керек экен?
Біз энтомофаг қойышымыз керек екен да. Бұл жерге же габрабракан, же афилинус, же амблисеус, же трихограмма, же златогласканы алып келіп қойсақ, ошол мына мисалы үшін кровяная тля деген бар да. Тип бұтақтан тип сыдырсаңыз қолыңыз қан болып қалады да. Оны деген баяғыны бұтақты қырқып, анан химикатқа салып, bir ай тұрғызып, қайрап шықсаң да жашай береді да. Шунчалық сволочь да бар. Ағына деген бір жолы афилинусты алып келіп өліп, ондай упаковкада болып 150 сом. Ошоны алып келіп байлап тұрып, мына конвертінен шығарып тұрып, баяғына байлап қойсаңыз, баяғы дыз учып шығаттағы полный баяғы кровяная тляны уясына, полный түтіп керіп тұрып, киіз уясына. О жерден баса қалып жейді. Бірлі бұтақа ол? Бірлі бұтақа ортаға, бақтың ортасына. Мысалы үшін, мына бақ бола тұрған болса, тәтіге ортаға байлап қойсақ, өзі учып шығаттағы, анан ошол кровяная тля 1000 жылға жоқ болып кетеді бізде. 1000 кейін издеп та таба албайсың. Ошол афилинус ошоны алып таштайт экен да. А бізде деген ушундай решениялар аябай көп. Просто Кыргызстанда бакбанчылык кылыш үчүн бизге акча бар, жер бар, суу бар. Бар жок, Кудайга шүгүр. Бизде ошол илим менен тажрыйба жетпей атат да. Мына ошон үчүн туугандар, ушул жерде канча оңор отургузсаңыздар, бардыңыздар, бирден балаңарды мага бергиле, окутайын, ушул окусун, ушул жерге келип, элине, жерине пайдасы тийсин. Мен окутпайм. Түркияда Меммин деген алымдар окутат. 30 жыл, 40 жыл практикалык, теориялык знаниясы бар адамдар окутат да. Ал жерден балаңар келгенден кийин балаңарды тааныбай да каласыңар. Балаңар деген бир ушунчалык башкача өзгөрүлүп кетет да. Мисалы үчүн азыркы баягындай убактылуу гана акча үчүн балаңардын ошол салып аткан 15 000, 20 000 рубль үчүн силер балаңарды деген тагдырын сындырып атпайсыздарбы? Ошол баланы деген малды аябай сатып туруп, ошону сонун кылып туруп окутуп койсок, эртеге келип туруп кыргыз элине Меммин деген кызматкер чыкпайбы? Бардык биздин проблемаларды чече турган азамат келбейби? Ошон үчүн суранам, балдардан акчаны аябаңыздар окуусуна. Окуткула. Ким баласын ошол Түркияга менин баламдын жанына окууга жиберем десе, мына колуңарды көтөрүп эле мен ошол балаңарды үйрөтүп берейин. Барсын окусун. Ким жөнөтөт баласын окууга? Кыздар, балдар бардыгы бара берсин, окусун, окуш керек, окуган адам бул деген окуган адам аламды билет. Окуган адам айылды билсе, окуган адам алымды билет. Ошон үчүн азыр 5-класстан баштап туруп алгебрага уклон кылгыла балаңарды. Алгебра, балам алгебраны жакшы оку, английскийди бил. Болду, барат, ал жерде бир общий өзүнүн немеси бар, тести бар, ошол жерден өтүп кетет, болду, окуй берет. Түркия бурсалары деген бар. Стипендия менен окутат. Ошого тапшырып өтүп кетсе бакты. Вообще 1 сом бербей окуп келет. Тамагы дагы бар жогу өзүнө ошол эме көтөрөт. Аграрный университет да? Аграрный университет. Эге неменин Турциянын Эге университети. Деңиздин боюнда укмуш, баланын тарбиясы өзгөрөт. Өтө кыйын бала болуп келет да. 11-ди бүтүп барат. Ошол 5-6 жыл баланы английский и алгебра и биология. Ошол үчөөнү уклон кылып окуткула туугандарым. Макулбу? Балабызды жөнөтөйлү. Азыр деле биздин арабызда өтө кыйын окуган балдар бар да. Ошолорду жөн эле баягындай Москвага жөнөтүп берип, ошолор 20-га чыгып кетет. 5 жыл иштеп келет. Ушу 5 жылдан кийин ал жерде келгенден кийин балаң уже орукчан болуп кетет. Белин үзүп алат. Белин үзүп алгандан кийин же улакка жарабайт, ат чаба албайт, же күрөшкө түшө албайт, бир майыпты багып отурасың да кийин. Же балалуу боло албайт. Ошондой баланын бизге кереги барбы? Туурабы? Анан көрөктө келгиле балдарыбызды азыртан английский уклон менен и алгебра жана биология ушу сабакты берели дагы келсин. Ал жактан агроинженер келет. Агроинженер деген могу тетиги турган бутакты кесип эле берсек, ошодон бизге миллиардтаган көчөт чыгарып бере турган адис келет. Бул клонирование кылганды түшүнүп алгандан кийин ошо мына анан урук барго, урук бизге проблема болбой калат. Азыр мисалы үчүн Голландиядан урукту жиберип атат, онун уругун алып эксең чыкпайт. Алар бизди байлап алды. Много миллиардный долларлы бизнес кылып алды алар биздин үстүбүздөн. А биз эмне кылып атабыз? Ошолордун уругун алып отургузуп атабыз, биз аларга зависим. Эртеге мисалы үчүн чындап эле катуу согуш болуп, ызы чуу болуп, Европанын бардыгы кан байрам болуп кетсе, болду, биз уруксуз отуруп калабыз. Ошого туугандарым, мен силерден суранамын, балдарды окуткула.
Балдарды окуткула эң бизге жакын мамлекет бул Турция. Ушул Турция бир боор ушул түрк туугандар менен мамиле кылып, биз балдарыбызды окутуп алышыбыз керек. Балдарыбызды окутуп алсак, эч кандай маселе болбой калат. Уругу дагы, көчөтү дагы, малды караш дагы, бул суу чыгарыш бар жокту үйрөнүп келет. Мына бир баланы мына Токтогулдан көчөт жасаганды үйрөтөлү. Бир баланы болсо ушул малды деген ассимиление кылганды үйрөтөлү, сонун мал чыгарсын. Да бир баланы болсо ошол гидро тармакка берели. Bir mugallimdin aylığı 8.000 dolar. Bir sastafta alып келиш үчүн 10 mugallim келет. 80.000 dolardan ayına berip turат, почти $1 миллион кетип калат экен да. Ошон үчүн балдарды жөнөтөлү, балдарыбыз окуп келсин. Анан кийин ошолордун арасынан тандап туруп мугалим чыгарабыз өзүбүз. Ошол бала окутат бизде. Мына Жалал Абадта баа Кадыржан Батыровдун университети бош эле жатат да. Тура ошолду ремонт кылып, зыңгыратып, сиз айткандай кылып туруп, 5 жылдан кийин өзүбүздүн балдар келсе, ошол жерде ошол аграрный университет кылып киргизип салсак, тура. Болду. Суро, сиздики. Суро бере тургандар? Мен берейин азыр. Уларда менин өзү тажрыйбам бар да өзүнчө. Туура эмеспи. Мен карабайм 5 түптөн 10 түптөн дигем да. Ага да эрт керек экен, эми токасын. Эрт керек да. 100 керек. Я. Канат көзү кесип өтөсүң. О, жо туура. Тура, менет кылыш керек. Авамат кылыш жасаш керек. Эрт керек. Мына. Тура. Канатсаң болот да. О, тура. Мына кел. Тура айттыңыз, Тура. Азамат. Ошол Азамат. Кийинкиси. Мен тиги чоопман тайылып көтүнөн келдим ага. Активдик деген айылда турам. Тоодо жейдин кененде меники. Тоо кыштоом бар да. Төрүстүктөй чоң алмам бар. Куса көзтүйнө. А мошеке кайсы сортто жұмыстайсың? Коркарликтен кайсылары жакшы? Red Chief Golden Delicious Granny Smith. Rose Glow. Бар кызламын, жакшы эле болот. Курт даарылар эчтеке чачпайт. Курт түшпөйт. Ошо салкындыктан да ойлойм да. Жакшы эле болот сиз деген. Ошол саптап жерлер аябай көп да деле. Ошол мен айткан 4 алманы отургуза бериңиз, зимний алманы. Уже зимний керек да бизге. Болду. Ал уч малда турат, майга чейин чыдайт да, июнга чейин барып кир жылда. Аябай сонун жерде, экология таза жерде жашайт экенсиз, Азамат. Карап отурат. Биз көчөттүк элде болот го. Чоң аймагында көчөттүк болот, ошолордун түйүнө жанагы 10 килограммдык сөлжандардан алып келсек, ошол неме деген ушул ар бир 10 килограммдык идиште канча дана сөлжан бул? Орточо эсептенген. Сөлжанды биз орто эсеп менен мындай текшерип неме кылганыбызда, ошолдон 10 миңден 15 миңге чейин уруктук коробкадан ошончо сөлжан чыгат экен 40 күндө. Ооба. 10 миңден 15 миңге чейин. Топурагы менен кошо салып бересиздер? Ооба, топурагы менен кошо салып беребиз. Баа сөлжан сизге эгерде аралашып сөлжан келип калган болсо, сиздин кыкка түшөт дагы, ал өлүп калат. 1 ай жашайт, жашабайт өлүп калат. А берки кокон, ювелин, малек деген ошолор жаңы субстратка көнүп кетет да, ошолор жашап кетет. Ошон үчүн биз көбүнчө эле силерге маточный кылып беребиз да. Биринчи сөлжан жашап аткан жерге кыкты үйөбүз, бийик кылып туруп үйүп, ошонун үстүнө сөлжан баягындай жаңы азык салабыз яшикке. Ошону коебуз, сөлжан тиге чыгат. Чыккандан кийин баягыны коробкага оодарып туруп, андан кийин капкараңгы үйгө алып келип туруп басып коебуз. Басып койгондон кийин жанагы аябай балалайт баягы жерде. Балалагандан кийин ошону жаңы коробкага салып туруп, андан кийин сатабыз. 20 күндө уже эмеси бүтөт. Ар бир алманын түйүнө же ошо дарактардын түйүнө локштан салып, ошол жерге эки жырмактан оштан ком салып койсок, ошол көбөйүп ошол жерде жашай алабы? Эгерде нымдуулук жакшы боло турган болсо, ошол кыкты жеп бүткүчө гана жашайт. Мисалы да. Бирок бул туура эмес. Себеби дегенде кыкты сен тамыр менен соприкасация этип атасың, пока бул сөлжан жеп бүткүчө барды кирип кетет. Сөлжан калифорнийский сөлжан эч качан жер жебейт. Бул только кыкта жашай алат. Ал өлүп калат. Акем салып аткан бул өзүбүздүн сөлжан. Биздин сөлжан менен экөөнүн айырмасы барбы? Экөө айырмасы ат менен төдө. Биздин сөлжан вообще бөлөк, бул бөлөк.
Бул гибрид бул. Башка буга только чиринде да тамак беришет. только чиринди, кыг эле жейт бул. Кыг баздын аскан Кечесine zargısı var mı baksa kurtulsun, bazı otuna takip edecek. Макул, макул. Макул. Өзі мұның. Берем. Берем. Сол техникаларымыз бар екен, бір видеомыздан аялардағы қарашығаш Tereye koşulursan жоқын болмас. Мен ошо кандай зыяндар алып келет? Эң биринчиден Эң биринчиден бул өзүнөн жыт чыгарат. Сасык жыт чыгарат дагы ошонун түбүндөгү дарак болобу, баягы мөмө жемиш болобу жакшы өстүрбөйт. Анан салкыны тиет. Постоянно күндүн нурун өзүнө тартып алат, бербей коет беркиге. Бул бир, эки болду. Анан бул курт чакырат. Курт кадимкидей курт чакырат дагы бардык ошол Кыргызстандын ичинде канча ошол курт болсо ошонун бардыгы ошол тал теректин ичинде кыштап чыгандагы кыштап чыгып туруп анан жазда кайра бизге зыян бере берет. Ошон үчүн мына көрүнгөн кара жыгач, бака терек ушулардын бардыгын орустар, кыргыздар эч качан байыбасын деп бизге берип койгон да. Мына бир теректи мисалы үчүн 20 жыл күтөбүз дагы, баягы 20 жылдын ичинде ошол терек бизге 5000 сом киреше берет да, эгерде жакшы өсүп, баягындай баралына жетип, чоңоюп бизге иштесе. Эгерде иштесе 5000 сом. Ошонун ордуна бир теректин ордуна 2 слива батат. Эгерде 2 слива отургузуп кое турган болсок, 50 килограммдан 100 килограммысы 20 сомдон сатсак 2000 сом. Бул 20 жылдын ичинде 40 000 сом пайда берет бизге. 5000 сом каякта, 40 000 сом каякта. Анан зыян бербейт биздин огородко. Мына ошон үчүн туугандар бардыгыңызга айтам, бул кескилер, кесип тамырынан бери алып чыгып отун жыйнап койгула дагы анан поликарлик отургузгула. Мына поликарликтин бутагын бутасаңар дагы силерге отунга тутандырыкка момундай чыгат. Мындай туруп бутап туруп эле ошо жумшак кезинде кесип туруп эле мондай кылып эме кылып ороп туруп зым менен бирден баягы жип менен ороп туруп байлап койсоңуздар куп-курук болуп калат. Кийин момундай салып туруп үстүнө көмүрдү уюп туруп эле от чагып койсоңор болду, тутанып кете берет. Агайда ошо подвой начар болуп, подвой высокорослый болуп туруп, үстүкүсүн сиздердин сорттооңуздар баштырып иштесак кандай болот ошону? 7 жылда түшүнгө кирет. Ал бертине высокорослый Высокорослыйдын да эмесин кайталай берет да. Эгерде биздин тамырды алып туруп сиздикин улай турган болсоңуз, сиз 2 жылда ала бересиз кайра түшүн. Бул сорту үстүнөн сорту ошондой эле чыгат. Ооба, өзүңүздүкү чыга берет. Эгерде ким көчөттү мисалы үчүн кымбат болуп атат десе, бизде подвой дагы бар. Подвой заказ берсеңиздер болот да 20 сомдон. Үстүн привойун дагы 1 сомдон беребиз, 21 сомдон өзүңөр алып улап аласыңар дагы поликарлик көчөт чыгара бересиңер. Хоть миллион штук болсо дагы алып келип беребиз. Подвой бар. Подвой бар, канча болсо подвой бар. Гиресники дагы, алманыкы дагы, алмуруттуку дагы, биялманы, любой подвой бар бизде. Ким? Поликарликтер чирек ойнамыз болобу? Жок болбойт. Жок. Көбөйбөйт. Ооба, жапай алчаны үстүнө коесуздар, жапай алчаңызды жей бересиз. Болбойт. Мына биздин эмени алчаныкын алып туруп, өзүңүздүн алчаңызга койсоңуз, узак мөөнөттө болот, бирок ошо кордияны жейсиз да. Эгерде сиздин алчаңызды биздин тамырга уласаңыз, кайра эле өзүңүздүн алчаңыз чыга берет, жапай. Шабдалы бар да, үйдө 5 жыл отургузганбыз, бирок ошону 2 жылдан бери эле бай желбей калып атат да, ичине курт түшүп кетип элечи. Катык дагылыш керек, эмне кылыш керек болду. Мына азыр ушул учурда 3% мендин купоросы менен чачпасаңыздар, ошондо жей берет. Чачкыла. Бордо суюктугу бар. Суюктук дейсиз? Бордо суюктугу. Бардовская жидкость деген бар. Азыр чачыш керек. Көк таш менен чач, бордо суюктугу менен чач. Азыр кам көрбөсөң, неме жей албайсың? Шаптал жей албайсың. Исода чаксак болобу? Исода чаксаңыздар болот, ооба. Исо бар жок, чачып чаксак. Много сана, бирок азыр неменики Турциядан бир фирманын жакшы эмеси келип тур.
фунгицидти келтирип ошону чачсаңар деп айтат элем. Ошол жакшы. Азыр группага таштап коеюн, эсимде жок да. 0550 20 007 номерге WhatsApp'tan Токтогул багбандарына кошуп кой деген жазуу жазып койгула, мен силерди Токтогул багбандарына кошуп коем. Мына ошол жерде баягы жаңылыктарды, бардык немелерди угуп отурасыздар. Макулбу? Биогумус маселеси боюнча биогумус сиздер кайсы мезгилге чейин болот? Дайыма эле даяр да. Ооба, бизде биогумус дайыма даяр. Ушул одновременно бир күндө 1 тонна сөлжанды бардык региондорго жеткирип бере алабыз. Жок, биз сөлжан эмес, даяр деген немеси бар. Даяр немеси болсо Бишкектен. Бишкекте бар, мен 500 тоннага салганмын, жакында ээлейбиз. Эгерде керек болсо кайрылсаңыздар болот. 25 сомдон 1 килограмм. 2 тонна, 3 тоннадан алсак түшүрүп аласыз. Эми мындай да, эгерде бул жерде болгондо баягындай эмесин мындай арзаныраак кылып бере берет. Тияктан алсаңыздар, өзүңөр алып кетсеңиздер 20дан алып келип берсек 25тен. Ордунан 20 сомдон бересиз. Ордунан 20 сомдон беребиз. Капка салып даяр бересиз. Капка салып даяр килограммдап туруп 51 килограммдан кылып коюп койгонбуз, жүктөп. Агай дагы бир суроо да. Ушул суюктарды бүтүн эле көчөттөр чачсак болобу? Алча бүт элеби? Ооба, бардык куртка каршы бардыгын иштесеңиздер болот. Медный купороз эң жакшысы ошол, купороз. Анан ошол неме бордо суюкту бул. Баарын сизде сатпайбы? Ол мына суроону бере бериңиз. Жана эски жаңы аралашып калды. Тетиги жигит сүйлөп атат. Медный купороз 3%, медный купороз чачсаңыз болот. Анан туугандар баягы нано кремний, найкл, дагы эмне дедиңиз? Биогумин, гумат. Ушулардын бардыгын менен сурай берет да, мисалы бардыгына мисалы мен бир өзүн да колдонгон эмесмин. Колдонбогон нерсени мен колдон деп айтканы оозум барбайт. Мен айтар элем туугандар. Биздин Кыргызстандын проблемасы, решениясы бардык Кыргызстандын ичинде. Мына баягы органический, кокуй мындай деп бирдемелерди алып келип сатып атат. Анан көрөктүү жөнөкөй эле өзүбүздүн мына биогумус жакшы бизге. Ошон үчүн айтамын, өзүңөр изденгиле, өзүбүздүн колубуздагы бардык ушул аксакалдардан сурасаңыздар, биз буга чейин эч кандай химикасыз эле жашап келгенбиз. Мына ошол химикатты придумать этип келди, бирдемени чачасын, кошо ал курттун жиберип берет экен. Ал курт 5 башка курт пайда болот, аны чачасын, аны өлтүрөсүн, анын аркасынан дагы бир башка курт пайда болот. Ошентип бизди порочный кругка салып койгондо айланып ошолорго акча төлөп жүрө берет. Ошону үзө турган мезгил келди. Үзгүлө дагы эрмен бар өзүбүздүн, кекире деген бар, ачык кемелерди компот кылып кайнатып ошо менен чачса, аларга караганда 1000 эсе эффективдүүрөөк биздики, өзүбүздүкү. Түшүндүңүздөр, э? Быйыл бергенге биогумус эле сунуштайм. Бирөө мына ушул немеде биогумус баккан Токтогулда толтура балдар бар да. Ошолор менен мамиле кылып туруп, ошолордон сатып алгыла. Мен өзүм үйрөткөн жерде сонун жигиттер бар. 30, 40, 50 тоннага салып, ошолор сата албай отурат. Группага жазгыла, биогумус алам деп, толтура предложение. Ошол өткөндө биз биогумус Токтогул багбандарынан айтканбыз да, биогумус десек эч ким кабар бербей койду. Жооп бербей. Мен айтканда, мен айтайын. Өзүмүн чоң Сөлжан деген телеграм группам бар, ошондо айтып коеюн, балким булар бунда жоктур, э? Силерге кабарга чыгат. Макулбу? Токтогул багбандарына. Ошонун ичинен алсаңыз, берден алганыңыз макул болду, хорошо.
Biyohumus ele belgile, başka hiç nersenin gereği yok. Bir yıldık daraka 2 kilogram veresizler. 2 kilogram. Misal üçün mına göçöt dik turgan bolsa, mo жерine 30 santimetr, bol жерге 1 kilogram, mo жерine 1 kilogram, 2 kilogram. 2 yıldık bolsa uşu 4 jagda. 3 yıldık çok kazasına. Eğer de mümkünçülük bolsa bur bolsa jakşı bolot. Bir ret kirip 1 kilogram taşlap turup üstüne momça toprak taşlap koysalar boldu. Su gelip singenden keyin navatqa okşap eriyip turup tamirga bere berет. Dem köçötüңү tanыбай каласың. Biz oşanda hazırda Son özgörlükler. 2 yıllık köçötler üstüne aslı kabul tekizler. Oşanın canına sizler de teşvik türlü biyohumustan mikrogram ştab özür. Ova, sonun bolot. Qanchalik sık bo'lish kerak? 30 santimetr. Жаш көчөткө 30 santimetr. Анан кийин мына будак сүрүсүнө карайсыздар да. Мына мисалы үчүн будак кетти. Бул жер ствол, мындай будак берге, нерге бересиздер. Могу жерге эч неме бербегиле. Чоң дарактарга дагы, поликарликке дагы. Бул жерде эч нерсе жок, бул бел. Бул жерге бирдемелерди бере берсең, эрозия жүрүп кетет дагы, тамыр ооруп калат. Муздак сууда бербегиле. Муздак суу, прямой муздак сууну берип таштап туруп, ошол өзөккө анан ортотабыз. Мына качырып бергиле сууну. Мына ушу ооз тамыр бу жерде. Мантыны бу жерге бере бергиле. Мына оозу бу жерде, бу жерге бергиле. Эшкин сайын да сууну алыстап бериш керек. Ооба, алыстатыш керек. Алыстатпасаң, ооба, качыра бересиң. Ошондо биогумус алсак башка окуудан мектептеги эчтеген кетип. Эч нерсенин кереги жок, только биогумус менен багасына. Биогумус суу. Ооба, азыр туугандар мына ушул учурда азыр элдердин көбү кыгынан кутула албай отурат да. Бар түрлүү сурап эле кыгыңды мага бер, мен жүктөп кетейин деп туруп, бир 50-60 портер бир жерге топтогула, уруктук сөл жанынан салып койгула, анан сугат системасын коюп койгула. Баягындай поливочный лента бар го. Поливочный лентадан эле бир 400 метр алып туруп эле 10-40 метр узундукка коюп, 10 слой кылып туруп, магистраль коюп туруп, бир жерден сугат кылып койсоңор да, ачып эле койсоңор болду, суу иче берет. Топурак үстүнө коюпсуз, абзел ас семен чекилөп Только топурак. Топурак. Семен, мемент эч нерсенин кереги жок, тегиз жер болсо эле болду. Тегиз. Жок, уйдукундагы, койдукундагы, жылкыныкындагы 4 ай өткөзүп туруп, анан жууштун кереги жок. Кыкты биздикилер жуу берет экен. Жуусаңар сөлжан жей турган бардык азыктар агып кетет. Жөнүндө нымдоо. Просто нымдайсыңар. Болду. Эми не жубагыла. Жуусаңар бардык кетип калат го. Ооба, сөлжан жей турган бардык сымактын баары кетип калды. Эски жан аралашып калды да, ушуга салса боло болбойбу? Эскини тандап лопатка менен бир жерге сүрөсүз, жаңысы бул жерде түрө берсин. Бул жакка салып коесуз, нымдап туруп. Бул жагы өзү даяр болуп калат. Буну жеп туруп өздөрү даяр болгонун сезип эле өтө беришет өздөрү. Акыры менен эле сурагыла кеңешти. Мына мен берип атпайм. Сиздерден алгам, сиздер жазып асаттан 10-15ти биле бериңиз. Андан кийин Курбановго кирген баягында эл бизде эл баягында кыргыз эли баягында тос сүйлөгөндү жакшы көрөбүз го биз. Бардыгыбыз биз сүйлөбөйүнчө өтпөйбүз да, сүйлөп турабыз. Ого көңүл бөлбөй, адистердин айтканын жасай бергиле. Силер адашпайсыздар. Макулбу? За. Алма 15-20 жылдык алмалардын камызы сыйрылып атат да, ушуга Витамин жок, азык жок. Ошонун 15 жылдык алмага 30 килограмм биогумус берсеңиз, стволу кайра оор калыбына келип, жылтырап калат. Баягы бутактары культуристтин колунда болуп кетет, чатактап. Только биогумус. Анан ушунча алма багып жүрүп, жанагы сырты бос болуп калды да, бир алманысы. Бозоруп калды. Сүрсөң кетет. Bir oru da o. Oru da şu. Oru. Kanday oru deyim de. Onu sürekli tartıp WhatsApp'a salınız. Pambaş bitkinde oldu. Anlap edin. Ova. Sürekli salıp durup, sürekli tartıp durup jönötüp koyun. Может, ak kever düşköndür, ne olgondur biz karap durup aytıp koyarız. Kanayda bir sürü ortaça daraklar var da 20 yıllık baktar var o. Ova. Uşulardan buta altkanda biz kişinin öte terek bolup ketken da. Anı 1 metreden gelip duruşu çekesini baştırıp koyup bulantıkan o soğunu bu oşul bakıvat jarayıp oşunu. Ova bakıvat jarayıp oşul nemesi var. Soğuktan özgürdü, soğuk belgisinin kança alsa da büyüklüğü bir kança alsa oşunu.
Эми көкүрөктөн эле кылынат. Ошол жерден эле кылынат. Көп бийик кылбайсыздар. Анан кийин баягыны кайсы сортты уласаңыз да бутак баягы 3-4 жылда бушат, анан түшүп бере берет. Мында ийилип берет. Намазбек Самасы Жомат, мен биринчи суроо жанагы оору боюнча окуусен чочуп жатсам, ошо сиздердин Турциядан келген көчөттөрдү оору жугузбай сактап алдын алуу маселесин түшүндүрүп берсеңиз, андан кийин мисалга Токтогул району боюнча полный черешня отургузуп алсак, ошонун баягы элде ар кандай түшүнүк болот да. Мисалга менде 10 түп боло турган болсо, мен 5 эле түбүмдү жейм, тигинде дагы 10 түп бар, ал 5 эле түбүн жейт, калган 5тен түшкөн мөмөлү каяка кетиребиз деген бир рыногундагы бир кененирээк, ушул боюнча кененирээк маалымат берип турсаңыз, эң негизгиси баягы рынокто. Туугандар, ошол боюнча кенен маалымат берип турсаңыз. Түнү багында өзүңөр дагы базарга барганда алма тандаганда кандайын тандайсыңар? Жакшысын турап, курту жок болсун, сулуу болсун, свежий болсун. Сиздер жакшы кылып малды бага бергиле, кардар бар. Кардар өтө көп. Жакшы кылып малды бага бергиле. Мына бизде азыр орустар бизди жиреп, ана мына черный порный тудасы да мы батышты жакшы көрөбүз дедиле. Батыш өзүнүн иттигин көрсөтүп койду. Азыр булар ойлонуп калды. Кайрадан союз менен мамиле кылбасак болбой калды деди. Булар биздин уже сүйлөшүүлөр кетип атат. Быйыл канча тонна алма өндүрүп бере аласыздар, канча черешня келет, баардыгын көрөсүздөр. Жазындасы ким багбанчылык кылбай койгон болсо башын кармап ыйлайт. Неге мен ошол жерге 2 туп алма отургузуп койгондо мына элге окшоп 100төн сатмакмын депчи. Туугандар, коркпоңуздар, жакшы баа боло турган жакшы сортторду отургуза бергиле, биз айткан. Сөзсүз кетет. Анан илдеттери боюнча мына ошол жактан келген көчөттү оорусуз келет. Бул жактан жуктуруп албаш үчүн бул жерди карашыңар керек. Жерди дезинфекциялап, даярдап, бардыгы. Ошону Русланга кайрылсаңыздар, эмне себептен эмне кылышты айтып берет. Анан ошого карап, өзүнүн системный дарылар бар, ошону карай бересиздер. Макулбу? Всё. Черешня менен консультация, эки көчөткө дагы консультация берилет. Эки көчөткө дагы. Анан 1 гектардан ашкандан кийин уже келип живой консультация келет. Түшүндүңөр, э? Шабдалы менен могу черешняны жерим чыгып кетип атат, ошо эмне дары керек? Бутаганда не то бутак койгонсуз. Бутагынан деле чыкпайт, жөн эле эме сырт кабыктан чыгып атат. Түшүнүп атам. Бутагандан силер эмени окуй албайсыңар да. Мына мисалы үчүн гүлү бар, немеси, мөмөсү бар. Мисалы үчүн мындай болсо, жөнө эркек бутак мындай болот да. Силер болсо момундай ургачы бутакты алып коесуңар, а бул жерде настрой кеткен да. Полный сок. Мына ургачы бутак мындай турат, ошого жеткирип бересин деп бияктан ашыкча сок айда берет. Силер болсо эркек бутакты калтырып, ургачы бутакты алып койсоң, ашыкча сок анан тээп чыгып кетет да. Бул мөмөгө кетиш керек. Ой, окуйсуңар да. Алайда бир бутакты окуганды үйрө. Ошон үчүн айтып атам да, окугула. Тик кетет эркеги. Эркегинин гүлү бар, эркегинин ургачысынын гүлү бар, эркегинде вообще гүл болот. Эркеги бутак, ошо эркек бутакты алып бүчүрмөдөн айрылат. Анан баягы мөмөгө настроенный сок башка жерден тээп чыгып кетет. Ошол жерим чыкканы ошодан. Туугандар, ал үчүн деген мындай проблемалар башка мамлекеттерде да толтура да, Италияда дагы толтура, башка мамлекеттерде. Мына эмеде баягындай жакшы сортовой каздар бар. Каз. Сортовой каздар бар. 1 гектарга нормасы 400 штук. Ошол каздан алып келип эле, жанагыны жем бербей, эч нерсе бербей эле ошол загонго камап коесуңар, алманы качып жүрбөс үчүн алмага пайпак кийдирип коесуңар. Өзүнүн пайпагы бар. Ошондой дышчий пайпак бар, оны кийдирип, оны тишип өтпөйт ого. Ажырыкты деген жөн эле вообще капуста жегенде жеп иштейт да. Таптаза кылды. Камыш бар жокту жей берет экен бул. Каз жана өрдөктөрдү кетирип, каз, өрдөк,
Ооба, китайский өрдөк 800 нормасы, а берки казы болсо 400. Ошону менен ажырыктан кутулсаңыздар. Навсегда. Эми бизде баягы мен деген бул алма жөнүндө, тетиги баягындай, айыл чарба жөнүндө баягы саякпай баягындай 3 күн төксө мен 10 күндө эле төгө берем, убактыңар болсо отура бергиле. Эгерде ыраазы болсоңуздар, аксакал бир дуа берсеңиз сиз, биз ушун менен бүгүнкү жыйынды жабык деп эсептесек туугандар. Ана дуа бергиңиздер. Ана. Ана ирохом. Агай. Biz hazır memleketlik yol bulmanın 70 hektar жерде hareket kılıp toz ortalaştırdım. Uyuşturucu 30% iş bultur oldu. Kalanlar 40%, 70% yumuşuz var. Bultur pandemiya jarışı bizge kontrol köçöptürdü, toktop oldu da. Bizge 10 bin danadan aşıp 20 bin danaga çeyinki köçöp керек болот. Эми азыр биз жамааттуу бөлүшүп алганбыз. Бирок жамааттуу ушундай күнүнө бар. Биз ар кандай көчөп тиккенге болбойт. Ошон үчүн азыр сиздерден ушундай мамлекеттик структура менен сүйлөшүп, бир сорту алма кылып, бир неме кылып, ошо сиздердин спонсор болосуздарбы же кандай бир ушундай чоң иш кылса, процентибизди туртуда кеңешип, сиздерге мынча процент, бизге мынча процент кылып долбоорлошсо, мамлекеттик мыйзам негизинде айыл өкмөттүн башчылары жана депутаттар негизинде ушундай иштер чараларыбыз бар. Ошоға біз адашпастан ошоға бизге киши керек болот да. Бизде анткени ямаларыбыз тозуп шаңга бүт башты бир 70% даяр болуп калды. Ол ошо көчөт маселеси бир аз. Ошого сиздерде балдар барбы ушул биз менен иштеше турган? Мына сиздин сөзүңүздү азыр сиздин сөзүңүздү жалпы ошол Токтогул районунун тургундары угат. Туугандар, мына бул жакта 70 гектар бактылганы ушундай өнөктөш керек экен, спонсор, бирге иштей турган киши керек экен. Номериңизди айтып койсоңуз. Чогуу 0702 62 30 00. 0702 62 30 00. Акматалы. Ошо Акматалыга кайрылсаңыздар, көчөт маселесин чечсеңиздер, калган бүт жумуштар бүтүп калды. Бизге азыр бар, бизге спонсор эмес, бизге агроном инвестор агроном керек. Инвестор сиздин багытыңызда кетип коебуз, өзүңүздөн көчөт алсаңыздар, биз карап беребиз дегендечи. Ошондой балдар керек да бизге. Ата акча алып иштейин деген балдар толтура болот. Бизге специалист менен инвестор экөөнүн бирдей болот. Ата биз азыр инвестор менен инвестор отдельно неме чыгарсак, агрономго да отдельно чыгарып, ортодо жумуштун иш алып барышыбыз бир аз басаңдап калат. Ошон үчүн экөөнү бир алып барсак, ошондой результат жумуш болот деген фикирдебиз да. Хорошо. Ошол жагын ошол буларга агроном инвестор керек экен. Ошол жумушту өзү дагы руководство этип алып кете турган. Ошол кайрылыңыздар, номерин ошол көрүп уктуңуздар. Өзүм жанагы полукарликтер аралыгы канчадан кило чыгат? Полукарлик алмалар 2-ге 4 тигилет. 2-ге 4. 2 көчөттүн ортосу 2 метр, машина жүрө турган жагы 4 метр, анан калган көчөттөрдүн баардыгы 3-ге 5 тигилет. Килес, алма, бадам баардыгы 3-ге 5 тигилет. Ошону жазып койгула. Эми бадамды канча жылда түшүм алабыз? Кайсы канча? Бадам 4-жылдан түшүмгө кирет. 4-жылдан таш бадам түшүмгө кирет. Анан эми биз шабдалган деп отурбуздун бирок чоңой эч түшүм алган жокпуз. 3-ге 5. Ошо тамырдан кеткен да. Ана. Пабереке, ана, оми. Ана, оми. Балдар Абдулла, мына аябай мына кыргыздардын көзүн ачтың. Көп нерсе бул башыбыздан өткөн эмес. Азыркы замандын талабы, жаңы технология, жаңы мына кыргыздар өзүп атат. Ынтымак болсун. Мына ошол жерде отурган балдар ойлогон максатыңарга, тилеген эмеңерге жеткиле. Бек учись, бек живи дейт. Баардыгын мына көп кишилердин көзүн ачтыңыздар, мына коллективибиз менен келдиңиздер. Ушул эмеңиздердин баардыгы өзүбүзгө мына билим болуп эметсин, сиңсин, ишиңерге ийгилик, алдыңарда ойлогон максатыңарга жеткиле, бизде жетели, максаттарыбыз орундалсын балдар.
Al jol sizlerge, ıltımak olsun gelibizde. Cırgakçılık olsun. Razı olunuz da.